Мен андай нерсеге даярмын. Эс алганы билинбей калмак да, мындай кандай кыз экенин билинбей калмак да. Мен купулума толду, бирок кичине толбой калды. Ар бир жигит өзү жаңы жашоо баштагысы келет. Таштап кеткендер эркек эмес деп коем. Андай эмес, бул жерде тилекке каршы окшошуп калган экен. Биз ушундай деп ойлогонбуз. Ассаламу алейкум, урматтуу Ош ТВ телеканалынын жалпы көрүүчүлөрү, баарыңыздарга кутман кечиңиздер демекчибиз. Кармаган орозуңуздар кабыл болсун. Булар 2018 жылы февраль айында жаралган. Буларга себепчи болгон биринчи ырым себепчи болду десем болот. Анткени дегенде Күлгөнүң сулуу деген ырды ырдап чыкканмын. Бул казактардын ыры болчу. Төрөгалинин Түнгү клуб деген ырын которуп чыкканмын. Ошолор элге жакшы кетип, эл жакшы кабыл алып, андан кийин казакстандык туугандар дагы жакшы көрүшүптүр. Андан кийин ошол жактан бир Арысбек деген жигит байланышка чыкты. Ушундай Instagram аркылуу сени таптым, ырларыңды уктум. Менде дагы ырлар бар, ошолорду угуп көрбөйсүңбү? Мүмкүн жагып калса, ошол ырдарды ырдап чык деп мага сунушун киргизди. Анан мага бир 4-5 ырын жөнөттү дагы. Алардын ичинен бирөөсү жакты мага. Ошолорду анан кийин мен Бишкекке алып бардым. Бишкекке Эдил Маматов деген күчтүү аранжировщик бар. Ошол акебизге берсем, бир аз жактырбагандай кылды, өзүнө мындай жакшы кабыл албай калды. Мындан көрө ушул ырдан башкача бир обон жаратпайлыбы, ушул ырдын кайрыктарынан эле деп айтты. Анан ошол ырдан алып отуруп, ушул ырдын обону чыкты. Жүрөктө жаңы сезим арбай, бакыттын кушу мени жандай, көргөндөн бери сени. Текст жазганда Данияр Ерматов деген чыгармачылыктагы эң жакын акем бар. Ошол өзү дагы ыр жаздырып аткан учур болчу. Өзүнүн билем жактырасын деген жаңы ырын чыгарып аткан, ошол 2018 жылы февраль айында. Ошол текстин жаздырбастан туруп биринчи мага айтты: "Сенин текстиң бүтүрөлү. Азыркы учурдагы бүт хиттерлардын, хит чыгармалардын текстин жазып берген Кудурет Айчабаров деген акебиз бар. Ошол акебизге жаздырдык сөзүн. Аны отуруп эле 2 саатта жазып койду. Мага сөздөрү дагы, мааниси дагы аябай жакты. Андан кийин эле ошол Данияр акебиздин билем жактырасын деген текстин дагы 2 саатта отуруп жазып койду. Экөөбүздүкү бирдей чыкты ошол ырларыбыз. Клип тартам деп жүрдүм. Мен ошол эле 2018 жылы тартам деп ойлогом. Бирок ойлогон өйдө кыстаган турмуш жеңет дегендей, өз убага келбесе кыйын экен. Тартам деп жүрүп, жумуштар менен болуп бошобой, өзүбүз дагы элибиздин кызматында тамадачылык кесипти аркалап жүрөбүз. Ошол менен бошобой жазда тарта албай калдык. Күздө тартабыз деп күздө ан сайын бошобой калдык. Ошентип жүрүп, мына быйыл 2019 жылы апрель айында тарттык. Өзүңдү жолуктурдум, тагдырдын кербенинен калбай. Бул клиптин идеясы биринчи мен өзүм дагы ыр чыккандан баштап эле ар кандай идеяларды кылып жүрдүм. Бирок ырды өтө күчтүү клипмейкер, режиссер, көптөгөн ырчылардын клибин тартып жүргөн Хан Айбашев деген досубузга таандык ушул идеялар. Жалпысынан 4 адамга таандык бул идеялар. Аваз Абдымажитов деген жакын досубуз бар чыгармачылыктагы. Андан сырткары көп жаш чыгармачыл инсандарга, досторго, жакындарга мотивация берген Жомарт Оранбек уулу деген досубуз бар. Ушул клипти тартышмадагы, биринчи клиптин тартышмадагы ошол досубуздун салымы өтө чоң. Ошол төртөөбүз олтуруп сценарий жаздык. Сүй деген азыр кыз жигит менен эле бири-бирин тааныштырып, кайра ажырашып кетип атышы, бул сүй деп берип коюп атышат көп клиптерде.
Андан башка бир башкачараак сүйүү берип көрбөйлүбү деп идея кылдык дагы. Клиптин жарымына чейин кызды бойдок катары беребиз дагы. Андан кийин клиптин жарымынан кийин уже бул балалуу болгон чагылдырышыбыз керек болду. Балалуу болушуна карабастан сүйгөн жигиттин дагы образын чагылдырдык бул жерде. Өзүңдү жонуп турдум, тагдырдын кербенине калбай. Биз ушундай деп ойлогонбуз. Эч кимде жок идея. Бул сүйүүнү башкача жолу депчи, мындай дайымкыдай эле кыз жигитин таштап кетет же жигит кызын таштап кетет деген сыяктууну бербестен, ушундай жашоодо ушундай нерсе болуп атат экен, биз угуп жүрөбүз, билип жүрөбүз, ошол нерсени биз клип аркылуу берели деп чечтик. Көптөгөн комментарийлер келип атат. Өзбек кинофильми, Панох деген киного окшошуп калыптыр деп. Аны туура эле кабыл алдык, бирок биз эч кандай ага окшотойн деген оюбуз жок болчу. Бул кино тасманы көргөнбүз, бирок мен чындыгында эстей албай атам, ал кандай болушун. Буюрса бул жактан чыгып көрүп коем. Эч кандай окшотойн деген ой жок болчу. Окшосо биротоло окшошуп калмак да. Ал жерде жок жерден эле пайда болуп калыптыр да бул жерде. Өзү клип боюнча, сценарий боюнча жанагы ошол Иманкул аке келгенде жана баласын кучактап атканда жанагы башкы ролдогу кыз карап туруп бир көзүнүн илмеминде жанагы черный белый кетиш керек ошол жерде. Анан кийин Иманкул аке ошол жерде баласын көтөргүзүп коюп, ыйлатып жүктөрү менен төркүнүнөн таштап кеткен болуш керек. Ошол жерин элестетиш керек эле, ошондо түшүнүктүү болмок да. Өзүңдү жонуп турдум, тагдырдын кербенине калбай. 1,5 жашар бала бизди 4 сааттай кыйнады. 1-2 30 секундтук эле жер үчүн ушундай кыйнады. Жанагы Иманкул акени тааныбайт да, биринчи жолу көрүп атат. Ошол жака чурка десе чуркабайт, ыйлайт. Аны алдап, бери алдап, жанагы апасы болуп аткарган кызга дагы келбейт, ошентип отуруп ал жакта кыйналдык. Андан кийин эң эле ыңгайсыз жери бул жерде жана үйдө араң тапсак, ошол үйдө тартылып аткан жерде жаш баланын да ролу бар да, жанагы апасы кучактап отурган жери. Ошол жеринде үйдү көтөрүп ыйлады да. Ошол жердечи анан биз өзү араң үйдү тапсак, үй ээсинен араң уруксат алып тартып атсак, ошол жерде ыйлап чуу салганды бизге аш болуп кетти да. Бир сага жүрөгүмдү арнай, өзүңдү жонуп турдум. Бизге кыйынчылык жараткан жери биринчи клубда аябай кыйналдык. Ал жерде биз өзүбүз барганда ошол жердеги гостилер тартылып берет деген ой менен барганбыз. Барсак эч ким жок экен. Анан кийин түнкү саат 10:00 баардыгын топтошко туура келди. Тааныштарды чакырдык, досторду чакырдык, дос кыздарды, балдарды чакырдык. Анан акыры аларды ортого бийлетип коюп 3 саат съемка кылдык ошол жерде. Жанагы бийлеп аткан досторубуз, дос кыздар, дос балдар баары айтат, болду, бүттү деп эле, анан мына бүтүп калды деп атып, ал жакты 3 саат дегенде араң аяктадык. Жалпысынан мен эсепке албапмын. Кээ бир клиптерге караганда бул жерде актерлор, актрисалар көп болду. Башка клиптерде 2 же 3 эле адам ойноп койсо, бизде көп болду. Биз актерлордон эч кыжаат болгон жокпуз. Эмнеге дегенде баардыгы биздин тааныштар болчу. Актриса тандаганда, башкы ролдогу кызды тандаганда кыйынчылык болду. Азыр интернеттин заманы, Instagram аркылуу кастинг жарыя кылганбыз. Ал жактан ар бир кыргыздын кызы сулуу, баардыгы сулуу экен, татынакай экен, бирок камерага деген жарашкан гана мындай келбет керек экен. Ошондуктан ушул жерден пайдаланып ошол жалпы кыздардан мен кечирим сурайм. Туура келбей калыптыр, клипмейкер айтты, ушундай болбой калды, кастингди токтоттук. Эмне кылабыз деп турсак, ошол жанагы Жомарт деген досубуз келди, менде бир жакшынакай
тааныш кызыбыз бар, ошону көргүлө деди. Инстаграмын көрдүк, сүрөтү жакты, сүрөткө дагы сонун түшөт экен. Мен купулма толдум, мындай ошол кызды мен башка ролдо кыз катары көрө алдым. Жаккан кадрлар жана поезд жолунда мен басып ырдаган кадрлар, күндүн нурунан алынган кадрлар, артта күн, мен алдында туруп ырдаган жерлерим мага аябай жакты. Андан кийин кыздардын магазинде кыдырып жүргөн жерлериндеги, магазинден чыккан жерлердеги кадрлар өтө жакты. Мага ошол жерлер жакты. Учурдан пайдаланып Хан Айбашев досубузга чоң рахмат айтам. Анан жакпаган кадрларын айта кетсем, жана клубтун ичи бир аз жакпай калды. Клубда мен башкача элестеткем. Клубду тартканыбыздын себеби азыркы замандын талабына ылайык болду. Неге дегенде биз аны чайханадан же кафеден жолуктура албайбыз да. Ал деген ушул жанагы ойноп жүргөн биз чалдырышыбыз керек болду да. Мындай клубда, түнкү клубда эс алып жүргөн жерлерин, кафеде олтурган болсо бул кадимки эле көрүнүш болуп калмак да. Жок, андай деле эмес, мындай эс алганы билинбей калмак да, мындай кандай кыз экени билинбей калмак да. Биз ошону чалдырайлы дедик. Жашоодо ар кандай болот да, 5 кол тең эмес деген, жаштык кылып мүмкүн балким экөө тең жаштык кылып баш кошо алаттыр. Толук сүйүү никеден кийин келет дейт го, ошондой бул жөн эле жактыруу сөзү менен баш кошо алаттыр. Мен туура эле ойлойм, мындай баш кошуп туруп, эгер чындыгында пикири келишпесе, өмүр бою пикири келишпей жашаган туура эмес деп ойлойм да. Өмүргө бир келгенден кийин пикири келишпесе, эки жолго түшүш керек. Андан кийин дагы Кудайым пешенеге жазган болуп, бир жакшы жигитке же болбосо кызга жолугуп калат болуш керек да. Ошентип ойлойм мен. Мен андай нерсеге даярмын. Бирок ар бир жигит өзү жаңы жашоо баштагысы келет. Буюрса, пешенеге жазганын көрөбүз. Өзүңдү жолуктурдум, тагдырдын керменинен калбай. Бул клип менен бере турган оюбуз коомчулукта болуп жаткан ушундай учурлар болбосун деген, жанагы күйөөсү акырында келип калып атпайбы, келип баары бир үй бүлөсүн жакшы көрөт экен, ошону башында эле таштап кетпестен бактылуу болуп жашаса экен деп. Андан кийинки оюбуз бул таза сүйүүнү берели дедик. Бул баласы болсо дагы ага карабастан, биринчи мына баласы жок экенин билип туруп жактырып жүргөн жигитчи. Ал жерде ошол баласы жок жүрүп жактырып жүрүп, андан кийин баласы бар экенин билсе дагы, мен анын экөөнү тең мойнума алам, экөөнү тең бактылуу кылам деп, ошондой жигитче жүргөн жигиттердин образын бердик да, былайча айтканда.